15-октябрдагы президенттик шайлоо аяктары менен Кыргызстанда өткөн президенттик тандоо тууралуу дүйнөлүк жалпыга маалымдоо каражаттары өз бааларын беришти. Дүйнөлүк медиа өкүлдөр Кыргызстанда жекшемби күнү өткөн президенттик шайлоонун жүрүшү жана КСДПдан көрсөтүлгөн талапкер Сооронбай Жээнбековдун алдыга озушу тууралуу талкуулап жатышат. Айрым басылмалар шайлоонун жыйынтыгынын жана бийликтин демократиялык жолу менен берилишинин негизинен автократтар башкарып келген аймак үчүн өзгөчө жана жаңы нерсе катары баалашты. Америка Кошмо Штаттарынын эң беделдүү жалпыга маалымдоо каражаттарынын бири New York Times Борбордук Азиядагы башка мамлекеттерден айырмаланып, Кыргызстан кескин демократиялык өзгөрүүлөрдү башынан өткөрүп жатат. Мындай көрүнүш өзгөчө бийликтин жогорку эшелонунда таасын байкалууда деп жазылат өздүк сайтында. Алдыңкы агенттиктердин бири Bloomberg Кыргызстан жалпы Борбор Азия аймагында президенттик кресло үчүн ат салышууну ачык атаандаштыкта өткөрүүгө болорун далилдеди деп белгиледи. Негизинен автократтар башкарып келген аймак үчүн Кыргызстан таптакыр башкача нерсени ишке ашырууда деп жазат басылма. Ал эми германиялык Deutsche Welle телерадио компаниясы мөөнөтү аяктап бара жаткан президенттин бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп берүү чечимин жогору баалаган. Ачык айкын шайлоо өткөрүүнү убадалаган Атамбаев мурунку СССРдин жаңы тарыхында өз ыктыяры менен кызматынан баш тарткан алгачкы лидер болуп калды, деп билдирет германиялык компания. Муну менен бирге Deutsche Welle учурдагы президенттин бийликте калуу үчүн баш мыйзамды өзгөртүүгө да мүмкүнчүлүгү болгонун белгиледи. Шайлоо экинчи тур менен аяктай турганын божомолдоп жаткан британиялык Reuters агенттиги Сооронбай Жээнбековдун алдыга озушун башкача кабыл алды. Россияга ыктаган лидердин мураскери экинчи тур болот деген божомолдорго карабай, жекшемби күнү эле жеңишке ишеними чоң экенин айткан деп жазат Reuters. Аталган агенттик мындан ары Бабановдун жасай турган кадамдарында дыккат көз сала турганын кошумчалаган. Азамат Айтбаев, Азамат Бакиров, Атайын Next TV күндүн темасы.